Жақшылық қылсаң өзің үшін. Өзі бір ережені айтып қою тура көріп отам. Әрбір жақшылық өзіңіз үшін, жамандық та өзіңіз үшін. Бұл Құранның шешімі. Жақшылықтың пайдасын өзіңіз аласыз, жамандықтың зиянын өзіңіз аласыз. Лаха ма касабат ва алейха мактасабат. Әрбір жан не жақсы іш қылса, пайдасы өзі үшін, қандай жаман іш қылса, зиян өзі үшін. Құранда Алла Субханаху ва Тағала айтады: "Ин ахсантум ли анфусикум." Егер де сілер жақсы іш қылсаңар, өзіңөр үшін қылдыңар. Өзіңөрдің пайдаңар үшін жақсылық қылып отасың. Ва ин асаатум фалаха. Егер де сілер жаман іш қылсаңар, алдағандай адам өзі үшін ал. Демек туған, әрбір жақсылықтың пайдасын, мөмесін өзіңіз көресіз. Ошондан улам, ғалымдар айтышады: шүгүрдүн пайдасы өзүңө кайтат. Шүгүрсүздүктүн зыяны өзүңө кайтат. Башка бирөөгө эмес. Шүгүрдүн пайдасы да кимге экен? Өзүңө кайтат. Шүгүрсүздүктүн зыяны өзүңө кайтат. Башка бирөөгө эмес. Алла Субханаху ва Тағала ушундай жараткан инсанды, инсанга пайгамбарларды жиберип, акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды жиберип, ачык айкын баяндап кой деди. Аллаху акбар хадисте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бейишке жакындата турган бир нерсени да таштабастан баян кылган бардыгын. Дозокко жакындата турганды бир нерсесин таштабастан ачык баян кылган, айтып берген. Эчтеке калтырган эмес. Демек бактылуулуктун дагы толук жолун айткан, бактысыздыктын дагы толук жолун айткан. Рахаттын дагы, азаптын дагы толук жолун айткан. Эч нерсени калтырган эмес. Себеп пайгамбар ал Алланын тарабынан өкүл, кабар берүүчү, жараткан Алла Субханаху ва Тағаланын элчиси, жооптуу, ар бир нерсени жеткиргенге милдеттүү. Жөнөкөй эле жеткирип койбостон акысын берди. Ачык айкын барын баян кылды. Мына ушул жерде дагы мынакей чоң бир эрежелер айтылып атат. Таксыр жакшылык кылсаңызчы, милдет кылбаңыз деди. Бирзго мынандай. Даже зекет бергендерге угуп туруңуз. Зекет бергендер дагы, мен сага зекетин бердим деп айтканга акысы жок экен. Наоборот, ошого шүгүр кылыш керек экен кембагалга, рахмат айтыш керек экен. Сиз мен зекетимди алып, мага чоң жакшылык кылдыңыз. Мен сага жакшылык кылдым эмес, сиз мага чоң жакшылык кылдыңыз. Неге? Алланын улуу буйругун аткарганга сиз болбосоңуз мен каяктан аткарат элем? Кимге ким жакшылык кылыптыр? Биз тескерисинче болуп калдык да мен. Тескерисинче болуп калдык. Угуп туруңуз, мейли намазды биз кандайдыр бир деңгээлде түшүнөбүз, өзүбүз үчүн депчи. Бирок бирөөгө кайрымдуулук, жардамдычы, зекет берели, үшүр берели, садака берели, кандай болбосун? Биз дайыма ушундай мээде, ушундай түшүнүктөбүз. Мен буларга жардам берип атам, булардын кажетин бүтүрүп атам. Өзүңдүкүчү. Курандын айтуусуна караганда сеники туура эмес. Курандын айтуусунда караганда буларга пайда берип атам, буларга кыйын, ушундай туура эмес бул. Хуз мин амвалихим садака тутаххирухум. Алла Субханаху ва Тағала айтат: алардын мал мүлкүнөн садака, зекетин алгын. Тутаххирухум дегени аларды тазалай турган. Мындайча айтканда, ким зекет берсе, өзү тазаланат биринчи. Өзүнүн пайдасын көрөт ал. Зекет берген киши некен? Өзү көрөт, пайда көрөт. Ал кандай өзү пайда көрөт дегени? Өзүнүн жан дүйнөсү да тазаланат, каны дагы тазаланат, малы дагы тазаланат. Биринчи, андан кийин анан экинчи ага пайда. Бирок сен биринчи өзүң тазаланып атасың. Зекеттин максаты тазалануу. Бечаранын кажетин бүтүрүү экинчи орунда. Көмүскө да ал. Бирок негизги максаты зекет бере турган байлар максат эмне десе тазалануу. Зекетиңди берип тазаланып ал деген сөз. Зекетти берип не кылып? Зекетиңди берип тазаланып ал. Өзүңдү дагы, мал мүлкүңдү дагы. Тазалап ал.
Ошон үчүн Айша энебиз айткан го, адам баласы радыйаллаху анха качан зекет берип кайрымдуулук кылса, биринчи ошол берип аткан кайрымдуулугуңуз Аллага барат экен, андан кийин тиги кембагалдын колуна тиет экен. Жараткан Алланын кудретине, Алланын кудрет колуна тиеп, андан кийин бешарага барат дейт. Ошон үчүн Айша энебиз да бирөө дирхам бергенде, аябай атыр менен, миск менен сүйкөп, анан берчи экен. Эмне үчүн? Жараткан Алланын колуна тиет, анан ага тиет депчи.